Саламатсыздар кутманды күнүңүздөр менен эфирде чак түш. Бүгүн шаршемби күн, демек бүгүнкү биздин чак түштөгү сөзүбүз айтып түгөт алгыс окуса аягы көрүнбөгөн улуу Манас баяны. Манас эпосы жөнүндө. Ал эми бүгүнкү студиядагы маегибиздин темасы ушул улуу баянды, Манасты балдарга таанытып, балдарга билдирүү, балдарды ушул Манастын дүйнөсүнө аралаштыруу жагындагы аракеттер жөнүндө сөз болот. Студиябыздын меймандары ушул Манас таануу сабагынын устаттарынын бири, өзү Жумурай журтка белгилүү балдар акыны, жазуучусу, Тоголок молда атында сыйлыктын лауреаты Аман Кармышаков. Ошондой эле ушул Кармышаков мырза алып барып жүргөн Манас таануу сабагынын окуучулары, активдүү катышуучулары Нурислам Касмалиев, 86 мектептин окуучусу, Бейкут Фронтбеков, да 86 мектептин окуучулары. Мына ушундай сабак, Манас таануу сабагы, Манас балдарды Манастын дүйнөсүнө аралаштыруу 86 мектепте кандай ыңгайда эмне болуп жүрүп атат, кандай башталып калды? Бул сыягы бардык мектептерде болбосо керек. Муну эми Манас сабагы кирип калышынын себеби бул мектепте мен мындан бир 10 жыл мурун Манас таануу деген кружок ачкам. Ал ойдо жок эле мектептин ошол кездеги директору Саламат Арзыгуловна Көлбаева Арзыгуловна ушул эже айтып калды: "Агай, бир балдарды бир чыгармачылыкка үйрөтпөйсүзбү, бир адабий ирим ачпайсыз" деп калды да. Анан мен ошондо айттым: "Эже, биз мындай кылалы. Эми адабий иримге үйрөтө тургандар көп. Бирок жакын арада мына Манасты таанып билүүгө арналган коомдо көз караш ойгоно баштады. Ушу Манас таануу иримин ачпайлыбы десем, ой жакшы болот" деди. Анан ошондон эле Манас таануу ирими ачылып калды да. Анан ошол Манас таануу иримине мен атайын программа жаздым. Автордук программа Кыргыз билим берүү академиясынан бекитилди. Ошол автордук программа менен мен окутуп келаткам. Былтырдан бери катышып аткан эки окуучум, балдар Нурислам менен Бейкуттагы ошол Манас таануу кружогунун катышуучулары да, активдүү, эң мыкты окуучуларым деп эсептейм. Анан ошол кружоктун фундаменти менен быйылкы сабак ачылып калды. Быйылкы бул Манас таануу сабагынын ачылып калышына деле менин оюмда жок эле, өзүмдүн үмүтүмдө бар эле Манас таануу сабагы мектептерге кирсе деген. Окутулса кадимки дейди, Анан ирим болбой. Өткөн жылы адеп сабагы интеграцияга кетип бүттү да. Адеп сабагы 3 этап менен кетти. Биринчи 11-жылы 9 класстан 11-ге чейин, андан кийин 5 класстан 8-ге чейин, андан кийин өткөн жылы 1-ден 4-кө чейин кетип бүттү. Анан мен 1-ден 4-кө чейин сабак берип аттым эле. Анан адеп сабагы кеткенден кийин мен иши жок калдым да. Анан чакырса барармын, мен керегим деле жокко мектепке деп отурсам, директор чакырып калды, барсам: "Агай, сиз мындай сабак иштеп чыгыңыз, программа." Анан Орозонова Карлыгач деген эжеке бизде директор болуп иштеп атты эле, азыр 40-чы мектепте директор. Ошол киши сунуштап калды да. Көрсө мектептин жамааты кыргыз тил адабият сабагынын секциясынын мугалимдери ушундай отуруп, бири отуруп, түз кеңешип чечишкен экен, завуч Жыргалбектер кошулуп. Анан ушул сабакты агайга берели, Манас таануу сабагын күчөтөлү депчи. Анан ошондон эле ушундай сунуш болгондон кийин мен үйдө отуруп программа иштеп чыктым. Иштеп чыгууга менин негизим бар эле. Анткени Кыргыз билим берүү академиясында бир 8-9 жыл иштедим, 7-8 жыл, то есть илимпоз болуп, адеп сабагын жетектеп. Анан мындай илимий көз караш бар эле. Анан ошого салып, анан кийин мурунку программанын негизинде анан атайын автордук программа иштеп чыктым, сабактын программасын. Сабактын программасын иштеп чыгууда мен этнопедагогикалык багытта иштейин деп, анткени адеп сабагы кеткенден анын ордун толуктай турган бир сабак керек эле да. Анан ошол Манас таануу сабагынын этнопедагогикасын ушул багытта иштеп чыгып, анан ошол сабак окутулуп атат азыр.
Ең жақсы бұл эми сөздегі улана тұрған нәрсе, азыр Мауракчарда 2 жігіт олтырат. Бұлардың ойын, манасын сіздің сөзге аралаштырып олтырып, ана маек бұласақта. Сілер, сен қашан келдің шол Иримге, қандай қатышып қалдың? Мен бұл Манасқа келгеніме бір жылдың 100 болып қалды оқшойды. Мен бұл Бейқұт деген досым шақырды. Бұл уақытқа чейін мен негізі Ош шаарында bir жарым жылда жашап келдім. Ал жақта да манас айтып жүрдім. Конкурстарға қатыштым. Анан бұл Бишкекке келгеннен кейін ошол 1 жыл өтпөй эле бұл досым Манасқа чакырып, анан ошентип кызыгып барып калдым. Буяка ашкакчы болуп, өзүң кандай келип калдың Манас Иримине? Мен кичинекей кезимден бери эле Манаска кызыкчумун. Ошо мен 5-класс кезимде, 4-класс кезимде Аман агайыбыз адеп сабагынан берчү эле. Анан ошо жакында эле Манастануу Ирими ачылып, ошондо агай бизге айтты эле, эме катыша тургандар катышкыла, ким Манаска кызыгат дегенде, мен биринчи барып калдым эле. Анан ушинтип жүрүп, Нурислам досум деле ошо катышчу экен, ошондо мен деле айттым, мен менен чогуу катышып, ийгиликтерге жетели деп айттым. Эң жакшы. Манас ушул сабакта алганыңар жөнүндө ананыраак сөз кыларбыз. Азыр сизге да мисалы бул Манас кыргыз тил адабияты, кыргыз адабияты сабагында дагы атайы жалпы милдеттүү программага кирип окутулат да. Андагы окутулгандан сиздин сабактын өзгөчөлүгү, артыкчылыктары кайсы жерде, анан балдарга жугумдуулугун арттыруу үчүн эмнелерди, кайсы тараптарга көңүл бөлдүңүз? Өзгөчөлүгү жөнүндө сөз кылсаңыз. Өзгөчөлүгү мектеп программасында адабият сабагына атайындай сааттар бөлүнгөн, аны билебиз. Өзгөчөлүгү ушул Манас таануу багытында адабият сабагынын ичине караганда Манас таануу сабагында атайын ошого басым жасалып, анан Манас эпосунун ички маңызын ачып берип, ар бир теманы мындай бир балага жете турган, баланын аң сезимине таасир эте турган багытта өтүлөт да. Баланын ошол Манас эпосундагы элдик баатырлардын өзгөчөлүктөрү, жеке адамдык касиеттери, эл үчүн жасаган өрнөктүү эмгектери аркылуу баланын аң сезимине тийгизүү таасири. Мектеп программасында педагогикада окутуунун 3 максаты коюлса, мен окутуунун 4 максатын коюп атам. Биринчи билим берүү, экинчи өнүктүрүү, үчүнчү тарбиялоо педагогикада. А мен аң сезимине таасир этүү, баланын аң сезимине таасир этүү деген максатты коем да. Ошол билим берүү аркылуу баланын аң сезимине таасир этпесе, билим жукпайт. Аң сезимине таасир этип, анын ошол темага болгон, ошол маселеге болгон ички сезимдерин ойготуш керек да. Мисалы Манас айтууда болсо, Манас айтууга болгон жөндөм ойготуш керек. Адамда 4 деңгээл бар да. Биринчи жөндөм, экинчи шык, үчүнчү талант, төртүнчү өнөр деңгээли. Өнөр деңгээлинен жогору деңгээл жок. Бир төрттөп кичте турган бир бийик бүтүн бир нерсе турган. Мына ошонун эң алгачкы немеси деңгээли бул тепкичи, бул жөндөм да. Айткан сабакты жөндөп кетет, укканын жөндөп, андан ары өз алдынча ой жүгүртүп кетет деген сыяктуу сабак өтүлсө, ошол темага байланыштуу баланын ошол теманын маңызын өз алдынча түшүндүрүп, өз алдынча ой жүгүртүп тереңдетип кетиш керек да, өз алдынча окуп. Эми башканы коюп Манасты айтып, балдар Манас сабагында Манастын ичине кирип, Манастагы жагы түркүн окуялар, түркүн кейипкерлер жөнүндө эле билбестен Манасты айтканды да үйрөнүп жаткандыгы жөнүндө айттыңыз да. Анан көрсөтүүнүн астында сүйлөшүп отурганда дагы Манас айтарыңарды айттыңар эле да. Биздин бүгүнкү маектин иллюстрациясы болсун, кимиңер биринчи Манасты баштап бересиңер. Манастын балалыгын айтам дедиңби, эми ошол бала чагын биринчи Манастан кичине жүндү кылып алалы. Салт боюнча кимиңер улуу болсоңор баштай бергиле. Манастын бала чагынан үзүндү.
Gündün gün ötüp, gün mezgili geliptir. Aydan ay ötüp, ay mezgili geliptir. Oşol kezde Manas жетіге жашы толуптур. Мунун коюлган аты чоң жинди, бол койгон жапжаш баланын. Шерекенин ким билди, балача чуркап баскан жок. Бешке чыга келгенче биринин Манас баскан жок. Чакырган аты чоң жинди, мунун чын Манас атын ким билди? 8ге жашы келгенче күйүп турган чок болду. Күллү кыргыз ичинде мындай тентек жок болду. Кары келип кармаса, чыңырап бала чырка карайт, катуулукка чыдабай көзүнүн жашы буркурайт. 40 баланы 40 үйдөн Манас бир күнү жыйнап алыптыр. Чоң Алтайдан таллага чогултуп оюн салыптыр. Карагы Тайманжуудан 80 бала барыптыр. Сиз көрсөтүп 40-ына сиз теңдешип калыптыр. 80-нин ичинен бос калмактын чоңулу Манастын жолун торгоду. 80 бала оңбоду, кызы талак бурут деп. Беркел кордоду, тенкелен бурут деп, бул буруттун балдан чуркуратып курут деп. 80 балага чырып, 40 балага асылып, далайынын 40-ынын тез жерге бүгүлдү. 80 бала алдында келин болуп жүгүндү, жикелер жаным сога деп. Чымдай жандан түңүлдү, балдар ментип турганы, 40 баланы 80-и жанымса болбой урганы, дакылары тытылып, балдар ыйлап бойлоп. Манас турат калмактарды койкойлосо болгон жок. Кара калма оңгон жок. Койкойдап турсам Манаска желиккен балдар жеткени, жети чокмурт өтүштүм. Балтырдын башына тийип өткөн. Ушул ыргак менен жүрүп олтуруп ошпурдун коюн тартып анан кийин алып кетет экенсиң да. Эми маектандан арыласак да, менин астымда сиз жазган Манас өрнөгү, Манас үлгүсү деген китептер турат да. Манас тарбиясы. Манас тарбиясы, Манас атанын 4-7 деген китептер турат да. Ушул китептер өзүңүздүн баягы оригиналдуу китептериңиздерден сырткары ушул китептердин жаралышы дагы ушу Манас сабагы менен тике байланыштуу болсо керек да. Манас сабагына байланыш элек, бирок ошонун ички мазмунунда жатат да. Манас ар бирөө эмне жөнүндө ушкай айтып берейин. Мына бул сабактар сиз туура айтасыз, Манас сабагына байланыштуу негизи. Бирок байланыш элек дегеним сабак быйыл ачылды. Бул китептер мурун жазылган да. Бул китептер Манас таануу кружогуна байланыштуу жазылган. Жана Манас таануу кружогу ачылгандан кийинки жылы мен мына бул жерге 2013-жылы Манас тарбиясы деген китеп иштеп чыктым. Андан кийин 2015-жылы 2 жылдан кийин Манас өрнөгү, анан дагы 2 жыл 3 жылдан кийин 2018 жылы Манас үлгүсү. Бул китептердин бири-биринен өзгөчөлүгү аткарган кызматы Манас таанууга багытталат. Өзгөчөлүгү мен ушул китептердин атын коюуда жаңы идея таптым да. Манасты балдарга окутуп үйрөтүүдө 4 багыт аныкталды. Ушул китептерден улам. Өзөктүү 4 багыт. Манасты кантип окутуп үйрөтүп балдарга кандай жеткиребиз деген маселеде Манас тарбиясы бул Манасты чыгарма аркылуу, чыгарманын маңызын таанытуу, чыгарманын улуу идеясын таанытуу аркылуу окутуп тарбиялоого болот да. Экинчи Манас өрнөгү. Манас өрнөгү бул Манас эпосундагы элдик баатырлар, Манас баштаган элдик баатырлар баштаган элдик баатырлардын эл үчүн жасаган өрнөктүү эмгектери кандай? Мына ошолорду таанытуу аркылуу балага жеткирүүгө болот да. Үчүнчү Манас үлгүсү деп турат. Манас үлгүсү бул Манас баатыр баштаган элдик баатырлардын жеке адамдык сапаттары, адамдык касиеттери аркылуу ошолорду балдардын аң сезимине сиңирүү, үйрөтүү аркылуу балага жеткирүүгө болот. Мына ошол. 4-үнчү багыты бул Манас изилдөөчү, Манасты жаратуучу, жаратмандардын жолу, өмүр жолу, чыгармачылыгы, Манаска болгон мамилеси аркылуу балдарга Манас эпосун
толук кандуу жеткирүүгө болот деген ишеним менен мен 4 багытын аныктап алдым да. Анан ошондон улам келип чыккан китептер. Эмне үчүн 4-7-си? Манас атанын 4-7-си ушул китептин жазылганы абдан жакшы болду да. Дал ошол Манас атанын 4-7-си деген теманы коюу өтө кыйын болду. Анан ушул мен ушул китеп жазылгандан кийин окутуунун 4-7 ыкмасы деген педагогикада бир мындай бир жаңы бир нерсе ыкма киргизе алдым да. Мен өзүмдүн сабактарымы ушул 4-7 ыкма менен окутууга багыт алдым. Эми Кудай буйрса иштеп чыктым. Эми ошону киргизишим керек да. Манас атанын 4-7 деген китеп эмне үчүн, кандай китеп бул? Биринчи 7-си, экинчи 7-си, үчүнчү. Мына ошону чечмелеп айтып берейин. Бул фантастикалык жомоктор. Манас баатырдын азыркы биздин заманга байланыштуу, учурдагы кыйын абалга байланыштуу, эл кыйналып атат, кандай президент шайласак дагы элди ынандыра албай калып атат. Жыйынтыгы үмүтүн актабай калып атат, жыйынтыгы экономиканын өнүкпөй калышына, мамлекеттин алсызданып кетишине алып келди. Ошонун негизги себептеринен улам Манас баатырдын, Манас атабыздын батасын алыш керек да. Бул жерде менин каарманым Бектур Манас атанын жанагы Талчок аркылуу жердин алдына түшөт дагы күтүүсүз, ал өзү деле күтпөйт. Капысынан жердин алдына үңкүр аркылуу түшүп кетет да. Ошол жердин алдындагы мындан 1000 жыл анда, балким андан мурун жашаган Манас атабыздын батасын алып келип, азыркы турмушту оңдойт. Аны кантип алып келет? Түштөй аян көрөт. Үңкүргө кулап кеткенден кийин жердин алдына биринчи катмарына, экинчи катмарына түшкөн экен. Андан кийин 3-чү катмарына, 4-чү, 7-чи катмарына чейин барат да. Ошол жолго жетиш үчүн Манас эпосундагы элдик баатырлардын Рамандын ырчуулу аян берип, андан нары улам окуя өнүгүп отурат да. Өнүгүп отуруп Манас атанын колдоочуларына жолугат, Бакай атага жолугуп, анан Бакай атанын кеңеши менен ошонун көрсөткөн жолу менен жана Манастын 4-7-си. 4-7-си кайсы? 7 эң мыкты чоросу. 7 эң Манасты дайыма колдоп жүргөн колдоочулары. 7 курал жарагы, 7 жаныбары. Мына ошо 4-7 деген ошол. Мына ошолорду тапса, Манастын ошолорду таап Манас атабызга алып барып берсе, Манас жердин 7-чи катмарында экен. Илимде эле багы бул 7 катмар бул бар да, уюлдук борборунда да. Жердин 7-чи катмары бул жердин уюлдук бөлүгү экен да, ага эч ким өтпөйт экен, эч бир нерсе өтө албайт экен. Болгону эл үчүн абдан чоң иш жасаган Манас ата сыяктуу улуу инсандардын гана, айрым гана улуу инсандардын руху өтөт экен да ал жака. Анан ошол рухунун негизинде жер азыктанып турат экен, энергия алып турат экен. Анан ошол баланын Бакай атанын жардамы менен жанагы 4-7-ни таап, Манастын эң мыкты 7 чоросун, 7 жаныбарын, 7 курал жарагын, 7 колдоочусун таап, ошолордун жардамы менен анан кийин Манас атага жетип, ал 7-чи катмар алкак, от жалындуу алкак менен катмар менен корголуп турат экен, чектелип, андан өтө албай, анан Манас айтып атып, анан кийин жарым-жартылай барат да, анан кийин нар жактан Манас ак куласын минип чыгып келет да. Ак куланы бала алып барат Бакайдын жардамы менен, Бакайдан. Анан ак кула учуп өтүп, канаттуу болот да, сыйкырдуу болот да, сырдуу, күчтүү болот. Анан ошол от жалынга карабай учуп өтүп, анан Манас ата өтүп келип, анан кийин чоролор менен жолугуп, курал жарактары, колдоочуларынын жардамы менен анан кадимки мурунку жердин үстүндөгү, мындан 1000 жыл илгерки кадимки өмүрүндөгү күчүнө ээ болуп, анан балага бата берип, анан анын батасы менен жердин алдына катып койгон, тоо болуп калган келечекте урпактарына мындай бир казына боло турган байлыгы бар экен, аны берип, анан кийин жерге жөнөтөт. Анан ошону менен жер жүзүндөгү кыргыз элинин сырткы карыздарынан куткарат, ички жыргал турмушун камсыз кылат, адамзаттын
бүтүндөй жер жүзүндөгү дүйнөдөгү адамзаттын тынчтыгын орнотот бала. Тилеги мыкты экен. Анан ошол ишке ашырылат да. Анан бирок аталышы жанагындай болуп, анан ошондон улам мен ошону мындай математикалык аталыш болуп калды. Бир жакшы нерсеге колдоноюн деп ойлонуп жүрүп, өзүнөн өзү чыгып калды. Сабакты берип атканда ошол иштеп чыгууда. Пландарды иштеп чыгып атканда ошо 4 окутуунун 4 багыты же 4 максаты, анан ага аны чечмелеп бериш үчүн 7 суроого жооп берет да. Жети өңүттө карайт да маселени. Мыкты. Нурислам, сен ошол жанагы ийримге келгенден кийин ошо Манас мектеп окуучулары арасында Манас айткандардын конкурсуна катышып, силердин силердин мектептин окуучулары конкурста 2-нчи орунду жеңип алганын айттың да? Ал жөнүндө өзүнчө да сөз кыларбыз. Азыр ошондо сен Манастын кайсы үзүндүсүн айттың, кайсы бөлүгүн айттың? Азыр бул жерде Манастын Көкөтөйдүн ашы. Ошондон дем азыр дагы ошол кимдей? Көкөтөйдүн ашы көп кырдын башы демекчи. Көкөтөйдүн ашынан бир аз үзүндү. Кече кабыла Манас келгенче, көп кордуктун бучкагы көрүнүп калган кез экен. Кыйын күн түшүп кыргыздар бөлүнүп калган кез экен. Казан аяк колум том талатып койгон кез экен. Кажылдаган калмакам сабатып койгон кез экен. Кайпактап байкең өзүнчө жүгүрүп калган кез экен. Кара жандан калайык түңүлүп калган кез экен. Ошондо Манастап чуу салып 40 чора кирип барыптыр. Кайдасың кайран кыргыз деп добул басты кагыптыр. Каркыранын түзүнө каттуу шокун салыптыр. Мунун уккан кошойдун турбаганын карачы. Атасын көргөн баладай ыйлаганын карачы. Канакей Манас кайда деп шашкан жерин карачы. Сакалына чалынып баскан жерин карачы. Акуланы жылолоп бабаңдын Манаскаң айткан бир кебин карачы. Кагылайын эр Манас калкыңдын туусу сен Манас. Намысын колдон алдырган абаңдын алын көр Манас. Көкөң улуу бок мурун көкөт аймалын айдады. Аш берем деп атага азапка журтту байлады. Кыйын күн түшүп башына дал ушу кыргыздын гана шоруга айнады. Көкөтөйдүн кызы каш көргөнү келген экенбиз. Таланып кара калмакам өлгөнү келген экенбиз. Жулкуну болбой коңурбай уданды булап алам дейт. Маникер гүлүп бербесең айтканыма көнбөсөң. Аргымакты бербесең эсебиңди табам дейт. Кабышуу элиңди гана жабып алам дейт. Чатакташып биз менен чабыша турган жөнү бар. Бекем келди кысталак бейпайда салчу жери бар. Энеси талакка апырдын эзелтен бизде кереги бар. Эми чабышпай балам эп көрсөң айтканына көнөлүк. Азуусун журтка тийгизбей балам ат жакшысына берелик. Муну угуп Манастын кары чыгып бетине, чары чыгып көзүнө. Айтып турган сөзү бул абаңдын айткан сөзүнө.
Кайратың кетип боюңдан, аба кең болбой калган экенсиң. Калмактардан кагуу жеп, аба кең оңбой калган экенсиң. Ойронуң манас өлгөндө, оюп жерге көмгөндө, ойрутуң калмак манжууга, ошондо тартуу берсеңчи. Кыраның манас өлгөндө, кымкапка чулкап көмгөндө, кызылың өчүп өңүңдөн, кыйын күндү көргөндө, ошондо тартуу берсеңчи. Мындан көрө баатырым манас өлдү деп темеле батаңды кыла келсеңчи. Маникер берсең бул күндө, мактанып калмак калбайбы. Акула чабдар муз бурчак, аны тартып албайбы. Кызуусуна кирген соң, кызыктуу күндө салбайбы. Ажылдаган ит манжуу, кызылың чокуп калбайбы. Төрөңдөнүп баспайбы, түбүңө кудук казбайбы. Төрөлөр замат энчилеп, төшүңө мөрүн такпайбы. Сулуу зайып койнуна, суук колун салбайбы. Өзгөртсүн деп дилиңди, өзүңдүн тилин таңбайбы. Ит бактырбай манжууга, тилиңди байлап салбайбы. Агайран кыргызга ажылдап темеле калмак жале сүйлөп калбайбы. Күрпөңүм күндөй турганда, күлүктү кантип билейин. Күчөгөн экен бу доңуз, мен бүгүн күрпүлдөшүп көрөйүн. Айдыңым айдай турганда, аргыма кантип билейин. Алжыган экен бу доңуз, мен бүгүн алпурушуп көрөйүн. Атпай кыргыз журт үчүн, ажалым жетсең өлөйүн. Жигит бири колдосо, жини канын төгөмүн. Качкыла барың жолумдан, калмакты беттеп келемин. Ушуга ажылдаган капырдым, мен бүгүн канжинин жерге төгөмүн. Өркүнүңөзсүн. Ана сатан арба колдосун. Эстегенен кемиз айтты, бүткүлдөтүп. Эстегеде манасын ушул бөлүгүн айтып калчу эмес беле сонун. Балдар азыр ар бирөөнүн колунда жанагы телефондор, телевизордун маңдайында отурса, 100дөн аша каналды көрүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Азыр манас эмес мындай китептерди окуп ошого көңүл оодарбай турган учурда балдардын ушул манас таануу сабагына, сиздин манас сабагыңызга ынтасы кандай болуп атат? Балдардын эми сабактын өзүндө бала көп да. Бала көп, ар бир класста бир 35-40 бала болуп отурган учурда баардыгы көңүл буруп атат деп айта албайм. Бирок арасынан мыйы угуп, ошого кызыгып отурган балдар бар. Арасынан кээде мындай бир кээ бир балдардын мындай ыраазычылыгын угуп калам да, агай сиздин сабагыңыз бат эле өтүп кетет депчи. Анан маселе балага эмне бериш керек. Ошол теманы коюп алып, же ошол манас таануу сабагы деп атап алып, анан каякта бир жомокту айтып отурбай, ошол балага мазмунун алып отурбай, балага таасир этип атабы сабак. Ошону мугалим өзү көрө билип туруш керек да. Эгер таасир этпей атса, анда тайыздап, чегинип, башка жагын таба билиш керек да. Маселе балага ошол сабактын маңызын түшүндүрүп, таасир этип, ошого болгон кызыгуу сезимин ойготуп берүү өтө кыйын. Бирок ошого аракет кылып атабыз да. Анан мына бул азыркы телефон, жанагы компьютер, жаңы технологиянын заманында, доорунда баланын аң сезимин манас эпосу аркылуу, элдик педагогикага тарбиялоо аркылуу кыргыз элинин негизги улуттук өзөгүн кармап калуу максаты коюлат да. Канчалык аткарылып атат, канчалык ишке ашып атат, ар бир баланын өзүндө калат. Аны келечек көрсөтөт. Анан биздин чоңдордун, мамлекеттин мамилеси көрсөтөт. Жыйынтыгы ошондой болот. Биз бүгүнкү сабак аркылуу эртеңки коомду курушубуз керек. Бүгүнкү баланын аң сезими, руху, адептик, маданияты аркылуу эртең коом түптөлүш керек да, азыктаныш керек. Ошол сабактар аркылуу. Анан эми аны ар бир окуучу өзү сезип аткандыр. Тербиз ушул же сиздин манас сабагына келгенден кийин, баягы кызыгып ушул сиздин баяныңыздан кийин жанагындай эң бир сонун азек эмелерди коюп, максаттарды коюп,
балдарды кызыктырып атканда ошо Манастын жок дегенде Манастын 2 бөлүгүн аягына чейин окуп, же болсо 3 бөлүгүн тең окуп, ошенткен балдар болгонун бир кызыгып карап сурап көрдүңүзбү? Биз эми сабактын өзүн жаңы эле баштадык да. Дастандын өзүн бу балдар колдон келишинче окуп аракет кылып атышат. Нурислам менен Бейкуттан башка дагы бизде бир топ балдар бар, кыздар бар. Анан эң немеси бала кружок болгондо бала бирде катышып, бирде катышпай калат экен. Милдеттүү эмес. Баланын каалоосуна карайт. Кызыккандар гана катышат, кызыккан балдар бар. Бирок азыраак болуп атат. Баягы жылдын башында көбөйүп кетип, былтыр көп эле, быйыл мындай жана пандемиядан кийин мен балдардын көбүн жоготуп алдым да, бир азыраак круг калды да. Анан кайра көбөйтүп атабыз. Сабактын өзүндө бул милдеттүү окууга милдеттүү болот. Биз экзамен алабыз, чейрек чыгарабыз, анан баалайбыз балага, анан жаңы кирди да бул сабак. Бул сабак жаңы киргендиктен натыйжа берилек азыр. Айрым балдардын кызыгуусу байкалып атканын мен сезип жүрөм. Балдар кызыгып, бизде 2 мектеп бар. Эски мектеп, анан жаңы мектеп деп коебуз. Эски мектеп дегенибиз 86 мектеп мурун иштеп, жаңы мектеп курулганга чейин иштеген мектеп. Ал жерде азыр ылдый жакта бир айылдын окуучулары келип окуп атат. Аякта да бир 600-700 бала окуйт деп атышат. 2 смен менен, 3 смен менен окуйт. Нөлөбай класстын балдары бар. Анан ошол жерде, бул жерде биздики 5-чи анан 8-чи класстарга гана. 6-7 класс жок. 5-чи анан 8-чи класстарга. Анткени 34 саат бөлүнгөн да мектеп компонентине. Мен ошол мектеп жамаатына жетекчилигине ыраазылык билдиргим келет. Анткени мага ушундай сабактын киришине өзгөчө мында кыргыз тили адабияты мугалимдеринин секциясына мен ушул сабак кирсин деп каалоолор менен мага саат бөлүп сунуш кылып берип атышат да. Анан ушул сабактын өнүгүп кетишине алар да кызыгып атышат. Эртең 2 балам менен сынакка барам, буюрса Манастан боюнча шаардык сынакка, райондук сынактан өтүштү. Анан шаардык сынакка кетип атышат. Эртең алып барып келиңиз деп атышат. Анан ошондой кызыгуу жакшы. Коомчулуктун кызыгуусу да жакшы. Телевидениеге чакырылат, радиого чакырылат. Эртең бүрсүгүн радиого барабыз буюрса 3 балам менен. Анан кызыгуу жакшы. Мектепте дагы мындай бир кандайдыр бир нерсе күтүп атат да бизден. Анан канчалык бере алабыз, муну убакыт көрсөтөт. Жанагы сынактарды айтып атпайсыңбы? Буга чейинки биринчи жанагы райондогу сынакта сынакка катышкан турбайсыңар. Ушул сынактын өзү кандай болду? Канча мектептен келиптир, канча балдар катышты? Онлайн болду. Жок, онлайн өттүбү? Онлайн силер кандай ийгиликке жетиштиңер ошол сынакта? Мен айта кетейин, бул жерден биз чоң ийгиликке жетиштик деп ойлойм. Себеби мындай нерсени күткөн деле эмеспиз. Шаардыктарга өтүп кетебиз депчи. Анан дагы 22 мектеп катышты райондук сынакка. Ошонун ичинен 3 бала, 3 кызды тандаш керек экен. 3 баланын 2 менин балдарым болуп калды да. Анан калгандары кандай болду билбейм. Мондай болду. Мен деле барган жокмун, балдар деле барган жок. Мындай манас айтып, анан жөнөтүштү да. Телефон аркылуу Телефон аркылуу. Мектептен жөнөттү, булар мага жөнөттү, мен мектепке жөнөттүм. Анан ошону менен кетиштим. Жыйынтык келди. Ушуга кызыктар киши катары, аралашып жүргөн киши катары бир немеде, КТРде Баластан студиясында, Баластан каналында жана Манастаану сынагы бар го, конкурсу бар го. Интеллектуалдык таймаш бар эмес, 8-чи класста. Ошонун мааниси канча балдарга Манасты жугузууда? Абдан жакшы. Абдан жакшы. Маселе ошону балдар көрүп атабы? Ошондо да. Балдар былтыр катышабыз деп катышпай калды. Анан мен балдарымды катыштыра элекмин. Анткени мен балдарым азыр жаш болуп атат да, быйыл 7-чи класс. Эмдиги жылы булар жарап калат уже. Команда түзүп келишет буюрса. Баягы чабал өрдөк мурдучат болбош керек да. Баягы баланы ошол сынакка катыштырардын алдында жарайбы? Бир нерсе бере алабы?
уят болуп калбайбызбы деген маселени коюш керек да. Аны ошондуктан мен балдарым катыштыра элем. Ошол конкурста карап отуруп эми жана ошо балдарга Манасты таанытуу жөнүндө болуп атканда конкурста карап отуруп ошондо мисалы катышып аткан балдардын Манастын ийнесинен жибине баштан аягына чейин ийнесине жибине чейин ушул бир кабар бардай сезилет да ошол конкурстун жүрүшүндө. Ошол деңгээл негизи баягы сабактын дагы максаты ошондой болсо керек, кандай деп ойлойсуз? Сөзсүз баягы тигил жерде интеллектуалдык таймаштан балдар атайын даярданып келет да. Алдын ала даярданып, анан ар бир суроого жооп бере тургандай ийгилик менен келет да. Мындай бир жакшы даярдык менен. Маселе ошол сынак өткөндөн кийин 1-2 жылдан кийин ошол билим калабы? Ушул жагында ойлонуш керек да. Мен балдарыма дайым айтам, баалуу максат эмес болуш керек. Баалуу максат эмес болуш керек. Билимди, акыл, эс тутумду калыптандырыш керек. Укканыңды эсиңе сактап кал. Сактап калыш үчүн түшүнүш керек. Түшүнүш үчүн көңүл буруш керек. Түшүнгөн нерсени ой жүгүртүп, акылга алчап, салыштырып, Кыргыздын мурункусу менен азыркысын, Манас тоору менен азыркы мезгилди салыштырып окутабыз да биз. Мисалы үчүн биз Саякбай Каралаев менен Сагынбай Орозбагулунун элдик салттуу Манас деп айтабыз го. Ушул эки улуу Манасчынын тегерегинде окутабыз да, бардыгы эле ошондой кылат да. Анан интеллектуалдык таймаштын КТРдеги мааниси бул жайылтуу. Өзү турмуштук негиз 4 негизден турат да. Турмуш өзү түбөлүктүү турмуш байыртан эле кийинде эле ошондой болот, башка негизи жок. Биринчи жаратуу, мен көз карашымда да жаратыш керек, кандайдыр продукцияны жаратыш керекпи же билимди жаратыш керекпи. Экинчи аны өнүктүрүш керек. Анан өнүккөн түрүн элге жайылтыш керек. Анан урпактар үчүн сакташ керек. 4 эле негизи бар. Турмуш өзү ошондон турат да. Продукцияны жаратыш керек, өнүктүрүш керек, элге жайылтып, сатып, таратыш керек. Анан кийин анын жакшы үлгүсүн сактап калыш керек. Кийинкилерге өрнөк болгондой кылып, алар үйрөнүп, ошону өнүктүрө тургандай болуш керек да. Улам замандын деңгээлине жараша, заман бап кылып өнүктүрүп отуруш керек да. Мындан бир 100 жыл мурунку үлгүнү алып туруп, азыр биз андан жакшы пайда албай калышыбыз мүмкүн да. Бирок ошол 100 жыл мурун пайда болгон жакшы продукция бүгүн биздин жакшы ийгилигибизге негиз болуп бериши мүмкүн да. Андан да жакшы формасын табышыбыз мүмкүн да, ошого карап туруп. Ошон үчүн тажрыйба бул негизги маселе да. Азыр баягы жаштар бийликке жаштар келсин деп атпайбы? Бул чоң жаңылыштык да. Жалаң жаштардын келиши мамлекетти жок кылып коюшу мүмкүн да. Туура, алардын билими бар. Бирок тажрыйбасы аз да. Өткүрлүгү бар, оптимизм болуш ыктымал, бирок тажрыйба жок. Маселе ошондо да. Жана интеллектуалдык таймаштын мааниси бүгүн билим алып атышат. Бирок ошону эс тутумда сактап калса, кийинки коомго аябай жакшы болот. Анткени ошондон тарбияланып чыккан балдардын бардыгы Манас боюнча билими бар, Манас боюнча көз карашы калыптанган, көпчүлүгү ушундай балдар болот дагы, адам болуп калыптанат да, кийин ошондой шакирттер даярдайт. Балким жок эле дегенде бала чакасын үйрөтөт. Ошентип коом ошентип курулат да. Сабак өтүп атканда балдар деле баягы суроо берип калган болуш керек. Болбосо ошол суроону мен деле берейин. Сиз өзүңүз ушулардай кезиңизде, мен силердей кезимде деген бизде бир кечте ошол келечек студиясында цикл бар эле. Сиздин ушул балдардай кезиңизде Манас менен кандай таанышып, кантип кызыгып, кантип билип калдыңыз Манасты? Мен атам билимдүү киши болчу. Анан абдан да эстүү киши болчу да. Ушул киши балам отур, оку мына деген толгон китептерди, эмелерди, гезиттерди, өзгөчө гезиттерди алып келип алдыма жайып койчу эле да. Аны өзү окучу, жанына отуруп алып мен окучумун, Ала тоо журналын окучумун. 58-жылы чыккан, 1958-жылы чыккан Манас китеби бар го, көк китеп. Ошону аябай кызыгып окучубуз да. Анан раматтылык Калипа деген чоң апам ушул элдик баатырларды окутуп, Жанышбайыш, Кедей Кан, Эртабылды, Курманбек, Манас ушуларды окутуп, улуу эжелерибиз, Кежеме, Анархан деген эжем, Адылбек деген агам бар эле, ошолорго окутуп, анан укчу эле.
Биз дагы жатып алып окучубуз. Туш ушунчалык тыңшап окучубуз, түм эле берилип каарман карлашып кетчүбүз да. Анан суранчыбыз апам, чоң апам, окутсаңыз угалы деп. Анан ошондой 58-жылкы Манастын басылышы менен Манас деген чоң китеп бар эле, ички бөлүгү мындай кара, ортосу мындай кооз жазуу, анан мына мен китебимен чоңураак болгон ушундай китеп эле, көк китеп. Ошол китепти кийин таппай калдык да. Бул эми ошол Залкар адабият институтунун окумуштууларынын көз кырынан өткөн китептер турбайбы? Алтын бала, сен ошентип Манас ийримине катышам деп кеттиң да, ошондо үйдөгү апаң атаң эмне деди? Манас эмне кыласың деп, Манас бир болбогон жамак деп айткан жокпу? Эмне кыласың ага убакыт коротуп деп? Негизи мен катышарда ата-энем уруксат берген, бирок теги атам каршы чыгып айткан эле, теги сен ар кандай теги курстарга катышып, иримдерге катышып жетишесиңби деп айтканда мен жетишем деп айткам. Ошо сабак алып эме баарына жетишип ийгиликтерге жетем деп айттым. Анан ата-энем бата берип макул болду. Ийгиликтерге коштоду. Sen классташтарыңды, үйдөгү агайжаңдардын, атаңдардын Манас айтканыңды мындай отурганда дагы үйгө келген конокторго деле Манас айтып берген, айттырган учуру болобу сыймыктанып? Менин балам Манас айтат, кел күлүп кыла деп. Андай учурлар үйдө көп болот. Негизи эле мен Манаска келгениме 1 жыл болду деп атпаймынбы? Ошо 1 жылдан бери эле үйгө биздин үйгө негизи көп конок келет, ошолорго айтып берип, анан кандай десем, алардан бата алып, анан анча-мынча акчаларын да алып. Ошол. Ошондо мисалы эң биринчи Манас айтканыңды эстечи. Биринчи ошол жанагы ошол дуалды коргонду тосмон аттап өтүш керек да. Элдин көзүнчө Манас айтканды, үн чыгарып күпүлдөтүп Манас айтканды. Качан айттың ошондо? Мен эң биринчи 3-класста айткам, Ош шаарында айткам. Мен мугалимим ал жактан ошо Манас айтпайсыңбы деп сунуштап калды. Анан кийин мен ал кезде Манастын ким экенин деле билчү эмесмин. Анан текст берген, ошону жаттап, анан кийин ошол сахнага чыгарда ал текстти унутуп калып атам. Унутуп калгандан кийин башкалардан сурап жүрөм, кандай эле деп. Мусаларды айтпайт. Анан бир маалда эле эстеп кеттим. Эстеп кетип чыгып айттым. Ошол жерде жакшы айтып бергем, күпүлдөп. Ошол. Бирле болгула. Манас деген өзү биздин элдин оболку орошон турмушу да, орошон тарихи. Анан ошондон биздин эл түгөнбөй ушул учурга келип отурат да. Мына ушул сиз бир чоң вазифаны мойнуңузга алып балдарга бир улуу жомоктун баянын, ал жолу эле бир улуу баянды айтып аткан экенсиз да. Ушундай ниет менен дагы ошентип жүргөн өзүңүздөй устаттар болуп, мындай бир баш кошуп сүйлөшүп, эгерде ушундай сабак болуп калса, сенин программаң мыкты экен, сенде эмне бар, менде эмне бар деп бир ушинтип бири-бириңерди издеп, ушул Манас сабагынын, Манас таануу сабагынын сиз өзүңүз айткандай балдардын каны жанына сиңип кетиш үчүн, баягы жигердүү болуш үчүн, жугумдуу болуш үчүн ошондой бир жасалган аракеттер, сизди издеген учурлар Билим берүү академиясынан сиздин түзгөн программаңызга назар салып баа берген учурлар болдубу? Билим берүү академиясынан менин жана кружогумду ошол окумуштуулар кеңеши бекиткен да. Сулайман Рыспаевдин эмеси менен секциядан сунушталып, атайын секциялар бар да. Кыргыз тил өзүнчө бөлүм, ошол бөлүмдөн сунушталып, аны окумуштуулар кеңеши карайт да. Аны ошол жерден жактырат. Кружогум өткөн, бирок ким Манас таануу сабагынын программасы аякка жете элек. Мектептин өзүнүн кеңеши бар да. Атайын карап чыгат. Ошолордун жактыруусу менен окутулуп атат азырынча. Анан Манас багытында болсо биз мисалы мен көп изденем. Советбек Байгазиевдин чыгармаларын окуп, Манас эпосу боюнча абдан чоң окумуштуусу эмеспи, изилдеп жүргөн. Анан айрым бир учурларда секцияга Манас таануу институтунун секциясына катышып 72 сааттык курстан өттүм эле мындан бир 5-6 жыл мурун. Анан өзүм да мындай илимий макалалар жазып жүрөм.
Мындан 13-жылы резиденцияда болгон эл аралык конференцияда катышып, Манас таануу боюнча атайын доклад жасадым. Илимий дүйнөлүк окумуштуулар 30-га жакын мамлекет келди да. Сыяктуу эмгектерим бар. Эми бирок мына китепте Алипе Шаар деген башталгыч класстардын жомогунда да ушул атайын Манас эпосун балдарга сахналаштырып берген экенмин. Ушуну атайын ала келдим да. Анан түп сүрөттөрүнөн тартып сахнага ролдоштуруп аткарууга. Анан азырынча ушундай. Атайын мындай бир топ менен, атайын бир кругда отуруп алып, бул багытта мындай сабак берели, тигиндей сабак берели деген сөз боло элек. Андай мүмкүнчүлүк түзүлө элек. Мен Демек мектептерде сиздикиндей сабак өткөзүп аткандар аз экен да. Дээрлик жокко жол. Болушу да мүмкүн. Мен кайсы мектепте окутуп атканын азырынча билбейм, бирок биздин менин оюмда ушул сабакты дагы программаны тереңдетип иштетип, дагы башка класстарында толуктап иштеп, 1-класстан 4-класска чейин иштеп койгон программасы бар менде. Анан 6-7 класстарда толуктабыз деп иштеп, бирден 9-га чейин, балким 11-ге чейин киргизүүгө аракет кылам деген ой бар да. Мунун окуу китебин иштеп чыгыш керек. Мунун үстүнөн баса отуруп иштеш керек да. Анан ошол өркүндөтүлгөн программаны сунуштасам деп атам мен. Өркүндөтүп иштеп чыгыш керек. Чоң рахмат. Биздике бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып калды. Бүгүн абдан кызыктуу сөз болду окшойт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер чак түш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Бүгүнкү биздин сөзүбүз Манас эпосын балдарга таанытуу билдирүү, Манас сабагы, Манас таануу сабактары жөнүндө сөз болду. Кайрадан ушундай бир маектерде жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бакубатчылык тилейбиз.